Қазақстанда 1 майда бийликке каршы митингге катышкандардын арасында айыпка жыгылгандар көбөйүп жатат. Ички иштер министрлиги буга чейин 80 киши кармалганын билдирген. Бирок андан кийин деле активисттер полицияга чакыртылып, айыппул салынгандар бар экени белгилүү болду. Кененирээк Нуржан Токтоназарованын баянында. Экинчи мынау. Өткөн аптада Алматыда нааразылык акциясына чыгып, бийликке бир катар талаптарды айткан Кудайга шүгүр Абдуллаев 2 майда сот чечими менен 10 күнгө камалган. 8 балалуу Абдуллаевдин жакындары жана тарапкерлери анын ал акыбалын суроо үчүн убактылуу кармоочу жайга келип турушат. Желтоқсон коом уюмунун төрагасы Нурлубек Кубанбаев ал элдин көңүлүндөгү көйдү айткандан кийин жазаланды деп эсептейт. Бир жаңағы кызуугандылар болса, шерушилердин өздөрүн басып отурат. Полицияга жутургун ала жүгүрмөйт эч качанда шерушилер азыр. Сана сезими жетти. Ол кийинче, ол карап турган анан сүйлөп турган адамды жокуп алып кететін полиция. Камакка алынгандар отурган жайга дагы бир нече киши тамак аш алып келишти. Алар туугандары митингге чыккан үчүн камалганын айтып жатышты. Бул нааразылык акцияга катышкан мугалим Калас Нурпейисов. Жергиликтүү журналист Азамат Шорманхан уулу анын митингде сүйлөгөн сөзүн интернеттен көрүп, соттолгон чыгар деген ой менен келген. Анын божомолу чын болуп чыгып, мугалимдин да камакта жатканы белгилүү болду. Ол кишини таанымайм да, билмейм да, ол билетиним тек кана мугалим экен. Және оның 1 мамыр күнү айткан толук сөздөрүн толугу мен келсем, колдойм. Оның айткан сөздөрү ар бир казактын көкүрөгүндөгү жүргөн қазіргі ой. Қазақстандын Нур-Султан, Алматы, Семей, Караганда, Чымкент жана Актөбө шаарларында 1 майда өткөн нааразылык акцияларында июнга белгиленген кезексиз президенттик шайлоону жокко чыгаруу, парламенттик башкарууга өтүү, таза шайлоо өткөрүү талабы коюлган. Бийлик бул талаптарга катышуучулардын бир тобун кармап, жазага тартуу менен жооп кайтарды. Митингге катышкандардын жоопко тартылышы эмнеден кабар берет деген суроого Сенат депутаты Нурлан Бекназаров мындай жооп узатты. Онда не болады? Заңды рұқсатыңды ал, қай жерде өткізгің келеді? Әрбір қалада, әрбір нелерде, пункттерде заңды түрде жергілікті органдарменен, атқарушы органдарменен, мәслихаттарменен сондай шеру өткізетін жерлер белгіленген. Оның бәрі айтылған. Рұқсатыңды ал, сөйтіп өткізе бер. Онда сені полицияда барады, қорғап тұрады. Қазақстандын Ички иштер министрлиги Алматыда жана баш калаада 1 майдагы акцияга чыккан 80 киши кармалганын кабарлап, уруксаатсыз митингдер прокуратуранын эскертүүсүнө карабай өткөнүн билдирген. Алардын бир катары 15 күнгө чейин камакка алынса, дагы бир тобуна ар кандай өлчөмдөгү айыппулдар салынган. Бирок андан кийин деле полицияга чакыртылгандар, айыпка жыгылгандар бар экени ачыкка чыкты. Алардын так саны белгисиз. Алматыдагы убактылуу кармоочу жайдын өкүлдөрү бул жерде канча киши бар экенин айтышкан жок. Нааразылык акциясына катышкан үчүн камакка алынгандардын алды 12 майда бошотулат. 6 майда таза шайлоо көндөгөн баннер үчүн 15 күнгө камалган активисттер Асия Төлесова менен Бейбарыс Толунбеков эркиндикке чыгышкан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.